Сүнбековдун аткаруусундагы «Эй жүрөк» аталышындагы сонун музыкалык видеоклиптин презентациясы болду. Биз эфирибизде алдыга карай улантабыз. Кийинки коногубуздагы сопсонун жаңы клип менен келип калган учуру. Бул айым менен бир топ убакыт болуп калган экен эфирибизге келе элегин, ошондуктан кененирээк отуруп, сонун маек куруп, дал ушул клипти кененирээк отуруп презентация кылалы деп чечтик. Өзгөчө сонун чыгарма менен келген бизде коногубуз бар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын солисти бүгүн «Өмүр» аталышындагы сонун чыгарманын бет ачарын жасоого келди. Бүгүн бизде конокто Мерим Карыпова. Өзүбүзгө кол чаап коелу келгиз. Кандайсыз? Кутман кечиңиздер менен абдан толкундап, кубанып, сүйүнүп келип калдым. Чын эле көп убакыт болуптур сиздерге конок болуп келе элегиме. Абдан толкундап келдим. Чындыгында ошо бир топ убакыт болгон экен, анан бизде карап, жок Мерим айымага демек узагыраак убакыт бербесек болбой калат деп сизге жарым саатын атайын сизге бөлдүк. Келиңиз, сонун жаңылыктар менен келдиңиз, буюрса чыгармачылыгыңызда, анан жапжаңы клипти өзүңүз менен чогуу ала келдиңиз. Келиңиз, акырындан бөлүшө бериңиз жаңылыктардын баары менен. Эң алгач көптөн бери чыгармачылыктан бир аз четтей түштүм эле, бир аз эс алдым, бир аз тыныгып алдым. Жеке чыгармачылыгымда, бирок филармонияда болсо ишибиз кайнап эле иштеп жатабыз. Улам жаңы чыгарма, жаңы мюзиклдар коюлуп атат. Былтыр Жамиля деген, быйыл мынакей Раймалы Бегимай деген чоң мюзикл коюлуп атат. Иш менен элекпиз, бирок жеке чыгармачылыкта бир аз четтей түштүм эле. Азыр кайра бир чыгынып иштебесе болбой калды деп, көптөн бери мындай кандай чыгарма аткарсам деп ойлонуп жүрдүм эле. Колума Бактыгүл Көкөтаева деген эжекебиздин «Өмүр» деген чыгармасы туш келип калды. Бир эбептен себеп болуп, анан мага жакты. Автор өзү каалаптыр, мага кайрылып, ушул чыгармамды аткарып бериңиз деп. Даяр аранжировка экен. Анан ушундай даяр чыгарманы колума берип атса, клип менен болбосо болбой калат деп, чукул аралыктын ичинде бул чыгармага клип жараттык. Сыймык Сопиев деген клипмейкер жигит тартты. Чукул аралыкта бир чыгарма жараттык. Эми ал эл тараза, эл сынчы дейт, эл баалайт. Ырды чыгарманы эч ким уга элек. Эң алгач сиздердин мынакей куттуу студияңыздарда биздин баягы элибиз күбө болот бул чыгармага, клипке дагы, чыгармага дагы. Мен ойлойм, чын жүрөгүмөн баягы тилек кылам, элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан чыгарма болсо экен деп. Биз дагы ошондой тилек кылабыз. Чындыгында чыдамсыздык менен баардыгыбыз күтүп турабыз, кандай клип болду экен деп. Анан дал ушул видеоклипти көрөргө чейин өзүңүз бир аз айтып өтпөйсүзбү? Ал кандай клип болду, кандай жанрда болду, кандайча тартып алдыңыздар ошол жөнүндө? Эң алгач ошо биздин мыкты кыргыздын өмүр деп аты айтып тургандай эле, өмүр бир заматта көз ачып жумганча кече бала элек, бүгүн деген баягы убакыт учкан куш экен. Тез эле баягы чоң эне, кайнене боло турган учурга келип калдык. Деп ойлонуп, ошол нерсе мындай өмүрдүн ушунча тез өтүп кете турганы мындай чагылдыралы дедик. Бирок бул чыгарманын ичине ушунча көп нерсе батпай калат экен. Кыргыз Республикасынын эл артисттери Чоро агайыбыз менен Жамиля эжекебиз башкы ролдо аткарды. Бул деген мен үчүн өтө чоң сыймык болду. Бул тарыхый, мен үчүн тарыхый чыгарма болду. Анан бир аз ооба бардык нерсенин түйшүгү бар дегендей, филармониядан дагы өтө мындай убакыт тар болгонго байланыштуу чыгарманы клипмейкер жигитке колуна аманат кылып тапшыргам. Ушул чыгарманы мындай деңгээлине жеткизип тарт деп. Анан эми аны Кудай буйруса элибиз күбө болот, кандай деңгээлде болду деп. Чындыгында өзүңүз дагы айтып калдыңыз, филармониядан мамлекеттик жумуш, анан чын эле бошош, бир аз убакыт ал жакта тактыкты талап кылат, Ооба, сөзсүз. Анан өзүңүз көргөндөн кийин клип даяр болгондо купулуңузга толдубу, жактыбы? Мен негизи өтө критик адаммын да, өзүмө мындай купулума эч качан толбойт. Чыгарма жазасам дагы, ырдасам дагы дайыма бир нерсени издейм да. Кемчилиги менен болот, сөзсүз. Мындай укмуш идеалдуу деген нерсе мен үчүн жок. Ошон үчүн балким чыгармачылык андан ары өркүндөп өсөт болуш керек. Бардыгына купулуң толуп жүрөгүң мындай тоюп кала турган болсо, анда бардык нерсе токтоп калышы мүмкүн да. Анысыңары бул клипке деле мындай
укмуш деп айтып мен мактана тургандай эмес, өзүнүн орду менен негизгиси көрөрмандардын таразасында болот ал. Ооба, бир нече көзөмөлдөрдөн кийин дал ушул айтып жаткан чыгармага баарыбыз биргеликте күбө болобуз. Ага чейин сиз комузуңузду көтөрүп келдиңиз. Комуздун коштоосунда бир жандуу музыкадан рахат алалы. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Анда биздин Залкар атабыз түштүктөн чыккан мыкты ашыктык чыгармаларынын атасы болгон Барпалыкуловдун Өзгөчөм деген чыгармасын аткарып берейин. Келиңиз. Колчолор болсун, керемет аткаруу, чындыгында өтө сонун аткаруу болду. Рахмат. Анан комузуңуз колдо турганда ушул жерден эле токтотпой кайрабы? Дагы ырдаталы, бирок бул оюн форматында ырдаталы деп турабыз. Мээрим айымга кандай оюн кылсак экен деп ойлонуп туруп, анан жок, биз көбүрөөк ырдатышыбыз керек, көбүрөөк үн угушубуз керек дедик да, анан мындай оюн даярдадык сизге. Азыр өзүңүз комуз менен бир ырдын кайырмасын же өзүңүзгө ылайыктуу жерин биринчи ырдайсыз, анан кийин дароо ошол ырды кайра көркөм поэзия кылып көркөм окуп беришиңиз керек. Бир куплет беришиңиз керек. Ооба, бир куплетин же кайырмасын өзүңүзгө кайсыл жери ыңгайлуу болсо. Ошентип бир канча ырды кылалы сизге ыңгайлуу болсо? Балким 4 ырды. Сөзсүз. Келиңиз. Сөздүн авторлорунун эчтекесин айтпайлы ырдай берем. Ооба, ырдай бересиз, анан дароо эле артынан көркөм кылып поэзия жанрында айтып кетишиңиз керек. Жүрөгүмдү куйкалайсың жанымдай, жүрө албаймын күндө сени сагынбай. Месиргитет менде жүргөн элесиң, мелтиреген ысык көлдүн таңындай. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай, жүрө албаймын күндө сени сагынбай. Месиргитет менде жүргөн элесиң, мелтиреген ысык көлдүн таңындай. Бали, биринчи ыр сонун жогоруда келди болду. Экинчи ырга кетели. Сүйгөнүм сизди ойлоном, минут санап толгоном, качан бозой келет деп, таптуу
катуу уйкумдан ойгоном. Бали, керемет. Шаңдулерлардан ырдай Ооба, берейин, болот. же лирикадан да кошойлубу? Кошсоңуз болот, өзүңүзгө ыңгайлуу. Булбулумду жакшы көрөм, булбулум да. Ар кечте ар таңда боздоп сайрап, ар кечте ар таңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул угуп келет күндө, биз жүрүчүң алмамактай болжоп сайрап, албактаң адашып көгүм калган, алшактаң алмадай сүйүң калган, ал сүйүм булбулга айланган бей, ашыгын издеген ай, үрүлү таңдай. Ар кечте ар таңда боздоп сайрап, азгырып сезимдерди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, Биз жүрчү айлуу түндү болжоп сайрап. Оюм чачырап кетти. Соңку чыгармабыз, э? Соңку, Шаңгы. Ай чыкканда балбылдап, айды көрсөм сени көрүп тиктей берем жагдырап. Айдан таба билесиңби, айдан төшүп келесиңби, 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 келесиңби жан эрикем, келесиңби жан эрикем. Ай чыкканда балбылдап, Таппай Ону менен оюңузда эстеп көрсөңүз болот. айды көрсөм сени көрүп тиктей берем жалдырап, айдан табам элесиңди, айдан түшүп келесиңби, келесиңби жан эркем. Бали, кол чоолор болсун. Чындыгы кандай десем, профессионалдуулук деп айтсак болот, чындыгында сонун болду. Ырдаганыңыздагы, көркөм окуганыңыздагы бардыгы сонун болду. Негизи сизди ырдатып эле, угуп эле отыргум келип атат. Анан клипти көрөлү, сонун болду чындыгында. Келиңиз, клипти эл алдына презентациялап өтпөйсүзбү? Анан клипке күбө бололу чогуу. Урматтуу кыргыз элим, сиздерге жашынакай ыр куржунума бир жашынакай бир чыгармамды салып алып келип калдым. Чыгармамды кабыл алып коюңуздар. Мен ойлойм сиздерге жагат деп, бар болуңуздар. Чыдамсыздык менен чындыгында Мээрим айымдын жаңы чыгармасына күбө болууга ашыгып турган маалыбыз. Келиңиз экранга жакыныраак чакыралы. Өмүр аталышындагы жап жаңы клиптин презентациясы сиздер үчүн болсун. Өткөн күнгө өкүнгөндөй бок боломун эмнеге кече бары өмүр жаңы башталгандай болду эле өмүр десем көз ирмемдей өттү тез өмүр десем өзгөртүүгө эмигеч турду жаштык жаңылуудан
бақыт қайғыдан қарегімде қорып жатқан қайран өмір қайран жан өмір 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 десем өз ирмемдей өтті тез өмір 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 десем өзгертуге емегеч ей өмір 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 ей өмір Колчалар болсын, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Улуттук филармониянын солисткасы Мерим Карыпованын жап жаңы эмгегине көп болдуңуздар. Өмүр аталышындагы сонун ырдын жана видеоклипке көп болдук. Жаңы эмгегиңизди элге тартуулашыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат, бар болуңуздар. Анан өзүңүз дагы көрдүңүз, көп болдуңуз. Анан ушул клип боюнча дагы бир аз сурагым келип атат. Өзүңүз айтпадыңызбы, биздин ушундай актерлордун аткарышы мен үчүн чоң сыймык деп. Анан негизи актерлор таңдоодо ошол жаш кезинде аткаргандар актер актрисалар бар экен. Эмнелерге көңүл буруп, кандайча таңдалды? Анан аткаруу өзүңүздүн андан кийин копулуңуз ойлогондой чыктыбы? Албетте, эмнегедир биринчи ошо жаш кезиндеги балдар, кыздар мен аралашкан жокмун да, ошо биздин сыймык иним өзү актерлорду таптыр. Анан карап, эже улуу муундагы эже менен агайыбыз керек деди. Сиз өзүңүз табыңыз, себеби дегенде элдин арасынан деген издеп тапсак, алар мындай купулуна толоо мындай аткара алабы, кандай болуп калат, сиз мага жардам бериңиз, жаштык кылып атам деди. Анан сөзсүз албетте деп мага сүрөтүн жөнөт дедим, жигит менен кызыбыздын. Анан карасам, актерлордун баарын карап чыктым да, карасам ошо Жамиле эжем менен Чора агайдын мындай түспөлдөшүп кетет экен, окшоштук бар экен да. Анан ортодо чынын айтканда ал кишилерди жакында мурда кийин мындай учурашып эле толкундап саламатсызбы деп өтүп кеткен жаным мындай жакында кантип сүйлөшөм деп, анан ортодо Аскат Сулайманов деген актер агабыз менен абдан жакшы, жакын үй бүлөлүк эмебиз бар, катышыбыз деп коет го кыргызда. Анан агайга чалдым, агай, сизге жардамыңыз керек, Чора агай менен Жамиле эжекеме сүйлөшүп бериңиз деп. Анан Кудай жалгап макул болуп калышты. Анан тартылган күнү эжелер менен, агайлар менен таанышып, жакындан аябай мен жөнүндө ал кишилерде эле маалымат бар экен, билбейт го деп ойлогом. Анан кубанып, дайыма музыканалды көрөм деди Жамиле эже, сени клиптериңди мындай көрүп турам деп. Анан кубанып калдым абдан. Алар бир эме менен эле, бир дубль менен эле тартылды. Мындай таң калып, эми алардын профессионализм ошол замат отурган жерден Жамиле эжеге баа бергеним кийиминен бери камдап келиптир. Ошол өзү жүргөндө аябай сонун бир башкача жүрөт, а бул жерде апа, улуу муунда баягы сонун бир апанын ролун чагылдырып берди. Бардыгын орду менен биз ушундай камыбыз менен жүрөбүз деди.
Анан жаштарга дагы ал жерде өзүнүн акыл насааттарын айтты, келечекте окугула, билим алгыла, өскүлө, өңгүлө деп батасын берип, ал күн менин баягы жашоомдогу бир жакшы көз ирмемдер болду. Сон чындыгында ушул эмгектин акыбети кайтып буюрса, көптөгөн көрүүчүлөр топтосун, угуучуларын топтосун, өзүнүн көптөгөн жүрөктөргө жетсин деп тилек кылалы. Анан бул клип жөнүндө эмес, өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз жөнүндө суроо болсун. Филармонияда байма-бай концерттер болуп атат, дээрлик күнүгө болуп атат. Анан ал жактан бошобой калып атасыз окшойт. Өзүңүздүн жеке концерт өткөрүү планын кайсыл убакка коюп атасыз? Туура айтасыз. 2018 жылы концертимди бериптирмин. Убакыт учкан куш чындап эле. Ортодо деген жылына бизде филармонияда тынбай атабыз. Чындап сиз айткандай баарды орду менен, убак сааты менен тактык керек. Анан ал жакты таштап кете албайсың. Иштеген ишиң ошол дегендей. Анан карап отурсам 6 жыл 7 жыл өтүп кетиптир. Абдан ойлонуп быйыл берсемби деп камынап аткам. Бирок мен азыр жаңы репертуарым азырынча жок. Жаңылып атам азыр. Баардык чыгармалар, жаңы чыгармалар баардыгы ордунда турат. Болгон гана клип тарттырып, мындай элге жеткизиш керек да. Ырлардын баары даяр болгон, клип гана керек. Анан Кудай буйруса мен ойлойм, ошо жаз менен улам байма-бай музыканы конокко келип турам деген үмүт тилегим бар. Тилек кылалычы Кудай буйруса. Мен ойлойм, жакшы эмгек кылып туруп, анан балким эмдиги жылы, балким кийинки келе жаткан жылдын жазы болобу, же күзү болобу буйруса, күйөрмандарды кубандырабыз буйруса. Биздин да өзүбүздүн күйөрман бар да, баягы эстрадный ырчы болуп ырдаганыбыз менен бизде угарман улум муундагы апа аталар, терме санат дастандарды уккан ата-апалар ал чыгармаларды көбүрөөк олтуруш керек, иштеш керек дегендей. Чындыгында өз угармандарыңыз чындыгында сизди күтөт. Андыктан ал концертти биз дагы күтөбүз. Анан филармониядагы ишиңиз жөнүндө дагы бир аз элге айтып кетпейсизби? Филармонияда кандай иштер аткарылат? Сонун күнүгө концерттер коюлат. Анын артында кандай эмгектер бар? Мындай элге көрүнбөгөн жана ар жагы деп коет. Ар жагында чоң түйшүк турат. Бизде мынакей Кыргыз улуттук филармонияда эл ырчысы эстебес тобу деген топ бар. Эмне деген чоң концерттерди койдук. Чын айтканда эл күбө. Ал жерде мына Алы Туткучев деген биздин эл акыныбыз улам эң сонун сценарийлерди жазып бизге коюп берип атат. Биз болсо жашынакай спектакль, концерт кылып, биз актерлук шеберчилигибизде өнүгүп өсүп кетти азыр чын айтканда. Концерттерибизде жакында эле Кошуналар деген эки топ, эл шайырлар тобу, эстебес тобу сонун концерт кылып өткөрдүк. Ал жакта да эл артисттери Келдибек Ниязов менен Нуржамал Табалдиеванын эң башкы ролдо болушту. Эң сонун концерт болду. Анын аркасынан эле эс албай эле азыр Раймалы Бегимай мюзикл спектакль, концерт болгон жатат. Азыр күнү түнү ошол концерт менен алекпиз. Өзүңүздөр деле байкап жатсаңыздар керек, баарыбыз сахнада иштеп, актерлук чеберчилигибизди өркүндөтөлү деп мындай чуркап атсак, эми бийлеген жагына да кеттик. Бийлейбиз эми. Ал концертте бийлеп да жатабыз. Бийлерди үйрөнүп, Акмарал ансамблинин баягы эжекелери бизди бийлетип, абдан сонун концерт болгон турат. Кудай буйруса күбө болосуздар, чакырабыз. Мен чындыгында айтсаңыз ого бетер кызыгып калдым. Укмуштуудай концерт болсо керек. Буйруса ал күнгө да чыдамсыздык менен күтөбүз жана сөзсүз түрдө барганга мен барып сиздерди чындап колдоп кетем, күйөрманыңыздарбы. Келиңиз. Анан келиңиз, сизден бир акырындан убактыбыз бүтүп атканына байланыштуу дагы бир сонун чыгарма укпасак болбой калат. Кайсыл чыгармаңызды аткарып бересиз? Шаңдуураак чыгарма аткарайын, тамашалуу чыгарма болсун, кимге айтам деп аталат, Жакшы болот.
аш жаным көкче бер, алғатыңдан не пайдаң ей. О, қатырлаша болсоң өзің кел, ой, қатырлаша болсоң өзің кел. Шыйбары құттан көріп өчөм, шыдамайма сені көріп алсам, шымбарқыңа жетермін ей. Шына жала жетіп өлбөсөм, ой, шына жала жетіп өлбөсөм, ой, шына жала жетіп өлбөсөм. Кылчалар болсун, өзгөчө сонун Рахмат. үнүңүз эч убакта өчпөсүн, сонун чыгармаларды элге тартуулап жүрөрүңүз дейли. Анан жыйынтыктоо чакыркы суроолордон болсун. Негизи 2000 өтүп кеткен 2024 жыл сиз үчүн кандай жыйынтыкталды жана 2025 жылга кандай пландар бар жана ал пландар ишке ашпаштадыбы деген суроо болсун. 2024-кө ыраазыбыз. Кудайга шүгүр, алтын баш аман, ден соолук бекем дегендей. Башкысы аманчылык экен го. Калган баардыгы болот. Кудайга шүгүр, жакшы, ыраазыбыз. 2024-кө, 25-кө болсо алдыга койгон планыбыз мынакей. Бысмылда деп январь айы жашынакай чыгарма менен буйруса элибизге тартылып атам. Бул дагы менин планымдын эң алгачкы башталышы. Буйруса 2025 жыл көп ийгиликтерди жарата турган жылдардан болсун деп үмүт тилек кылам. Буйруса байма-бай сиздердин эфирлерге жаңы клиптер менен, жаңы эмгектер менен келе берели буйруса. Ооба, чындыгында эле биз дагы дал ошол сиздердин жаңы эмгегиңиздерди дайыма күтөбүз, кубанычта болобуз. Анда эмесе эркин микрофон суналып келиңиз, кененирээк эл менен коштошуп, өзүңүздүн каалоолоруңуздан айтып жана бир нече мүнөт мурун презентация кылган жаңы клипти дагы кандай десем элге сунуштап өтсөңүз болот. Жалпы элибизге аманчылык каалайм. Элибиз аман болсун, жерибизде тынччылык болсун, бөөдө кырсыктан алыс болсун. Биз болсо жашынакай элибизге кызматыбызды кылып жүрө берели. Жакшылыктар көп болсун. Анан албетте ушул чыгарманын автору Бактыгүл Көкөтаева эжекеге ыраазычылык билгизем. Жана клипке катышып берген биздин агайларыбызга, эжекелерибиз, ини сиңдилерге жана Сыймык деген биздин клипмейкер жигитибизге жана жалпы командасына терең ыраазычылык билгизем. Албетте сиздерге да терең ыраазычылык. Муз каналда эле баардык клиптер баягы бул жерде дагы канча деген баягы колдон өтүп ылдый өйдөсүн байкап, анан иргелип келип ушул кыргыз элине тартууланат. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билгизем. Бар болуңуздар, жамаатыңыздар менен тынч болуңуздар. Ийгиликтер жарата бериңиздер. Рахмат чоң, айтканыңыз келсин. Сизди дагы дайыма ушундай өзүбүздүн эфирлерден күтөбүз. Жаркылдап комузуңузду көтөрүп туруп келе бериңиз. Бир гана филармонияда дагы гана эмес, өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңызда дагы сонун жаңылыктар болсун. Эми буйруса, өзүңүз айтпадыңызбы, баягы жеке концерттин кийинки жылга пландап атам деп. Буйруса, эми концертиңизге дагы баралы. Ийгилик каалайбыз сизге. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн жума күнү өзүңүздөр билгендей Муз Лайв көрсөтүүсүндө биздин жапжаңы эмгектерди жараткан ырчылардын клиптерин сиздерге сунуштадык, презентация жасадык. Эми буйруса музыка каналынан байма-бай дал ушул клиптерге күбө болуп турсаңыздар болот. Жалпы бизге клибин алып келген ушул көркөм кеңештин жетекчисинен өткөн ырчы, биздин кыргыз эстрадасынын ырчыларына өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Жалпы командасына ыраазычылык билдирүү менен бүгүнкү эфирибизди дагы акырындан жыйынтыктайбыз. Бул 1 саатта кызматыңыздарда болгон мен Алиман Эсенкалк кызы болдум. Дүйшөмбү күнү кайрадан Муз Лайв көрсөтүүсүнүн түз эфиринде көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар. Ар бириңиздерди жакшы көрөбүз.